İkinci stol. İkinci stol kadar. Өзіңіз келіп добуш бердиңиз, анан маанайыңыз кандай? Sorun çekсeniz. Эми бүгүн биздин мамлекетибизде бар жерде маанай бирдей, майрамдуу болуш керек. Себеби элибиз, журтубуз, мамлекетибиз кийинки 5 жылдыкка мамлекетибизди башкаруучуларды тандап алып атат. Ошондуктан мен ойлойм, элибиздин баардыгынын маанайында эле, менин маанайым да жакшы. Мына аймактардын баарын кыдырып келдиңиз. Ушул элдин Мекенчил партиясына болгон көз карашы кандай болуп атат? Сизде ишеним кандай болуп атат? Эми бизде негизги ишеним элде. Себеби дегенде биз башка бир партияларда, башка бир саясий уюмдарга окшоп бир элди башкандай бир жолдор, мыйзам бузуучу жолдор менен эмес, элдин жүрөгүнө орноп, элибиздин сөз акылы менен добуш берет го деген үмүттө элди кыдырып келдик. Кудай буйрса биз ушуга ишенебиз. Кудайым колдосун. Камчыбек мырза, айтсаңыз, ушул шайлоо ачык таза өтөт деп ишенесизби? Эми азыр биздин мед академияга келип мен добуш бердим. Бул жерде ачык таза өтүп атат азырынча. Адам деле очередь деле көп эмес, очередь деле жок, баары эле жакшы болуп атат. Бирок ошол эле мезгилде эртең мененден баштап ушул Ош тараптан ар түрдүү кооптуу маалыматтар келип атат. Мына Ош тарапта, Ош шаарында эле бир 3-4 участкта бир-эки байкоочуларды ушу байкоо залынан кууп чыгышкан, ыз ичүү болуп анча-мынча уруш талаш болуп аткан жерлери болуп атат. Мен ойлойм, бүгүнкү шайлоонун эң негизги максаты бул ошол акыйкаттуу улуттун, чындыктын шайлоосу болуш керек. Себеби дегенде азаттыкты күтүп менин досум Садыр Жапаров отурат. Ойлоймун, Алла Таалам буйруп, элибизге ыйман ынсап берип, жакшы добушун берсе, биздин партиянын парламентке өтүп келсе, мыйзамдуу мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Ошол Садырды түрмөдөн чыгарып алган. Кудай кааласа ушуга жетишебиз деген чоң үмүттүү аракет кылып атабыз. Ошондо сиздер кандай кадамдарга барасыздар? Сиздерге кандай мүмкүнчүлүк болот жогорку кеңешке барганда? Жогорку кеңешке баргандан кийин ошо Садыр Жапаровдун мыйзамдуу камалгандыгы, мыйзамсыз камалгандыгы туура биз соттун чечимдерине кийлигише албайбыз. Ошол эле мезгилде ага колдонулуп аткан же колдонулбай аткан мыйзам актыларын биз сөзсүз түрдө карап чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт. Себеби бизде мыйзам чыгаруу өкүлү болгондон кийин, элдин өкүлү болгондон кийин, элибиз ошол жерге шайлап баргандан кийин биз акыйкатсыздыкка каршы күрөшүшүбүз керек.